Баш оору, грыжа, бут, кол, моюн омурткалары жана көрүү, угуу сезимдери, ичтин көбүүсү, уйкунун качуусу. Бул көйгөйлөр сизди төшүккө салган болсо, анда бүгүнкү көрсөтүүбүздөгү маалыматтар сизге өз пайдасын берет деп ишенимдүү айтмакчыбыз. Албетте ал үчүн сиз көрсөтүүбүздүн аягына чейин бирге болууга аракеттениңиз. Демек, бүгүн биз атлантты түздөө же болбосо биринчи моюн омурткасын өз калыбына келтирүү жолу менен жогорудагы оорулардан кандайча бир эле жолу адиске атлантты түздөө жолу менен айыгуу туурасында болмокчу. Анда алгачкы суроо. Атлант деген эмне? Атлант деген бул биринчи моюн омуртка. Ал омуртка башка омурткалардан өзгөчөлүгү бар да. Ал кандай десек, мисалга бардык омурткаларды биз билебиз, омуртка аралык кемирчектер менен бири-бири менен бекип турат да, байланышып турат. Бул деген сөз ордунан жылбайт, чыгып кетпейт деген сөз да. Биз билебиз, мындай кээде авария сыяктуу кокустуктардан омуртка сыныптыр деп. Бирок бул омуртка ажырап кетиптир деген бул мүмкүн эмес да. Демек, бул кемирчек деген сөбөктөн дагы бекемирээк кармайт да. Бул ушундай универсалдуу жаралган, бир учурда эле ийгилчек, бир учурда эле бекем жаралат да. Ал эми атлант деген бул ооз омуртка кыргызчасы. Бул омуртканын өзгөчөлүгү мына үстү жагы, асты жагында ушундай кемирчек жок жаралат. Эгерде бул жерде кемирчек болгондо биз башыбызды бура албай же төрөлө алмак эмеспиз да. Бул табигатынан ушундай жаралган да. Бул булчуңдар менен кармалат. Жаш бала жаңы төрөлгөндө ымыркай ушул булчуңдарын функциялары аткарылбайт да, кыскасы башын кармай албайт го, бош. Ошол кезде бул жылып кетет да. Төрөлүп аткан учурда же төрөлгөндөн 3-4 күндүн ичинде. Андан кийин андан сырткары мына авария сыяктуу кокустуктардан же спорттук травмаларга туш келип отуруп кошумча жылышы мүмкүн. Ошонун жыйынтыгынан атлант жылып кетсе, анан бир топ неврологиялык оорулар алып келет да. Ымыркайды бешикке бөлөгөндө сөзсүз баш жана моюнга жоолук байлоо керек дейт адис. Анткени өзү бизде илгери биздин энелер билесиздер угуп келатабыз, туруп төрөгөн экен деп. Боз үйдө түндүгүн кармап баркы береке болуп баканды кармапчы. Туруп төрөгөндө бала өзүнүн салмагы менен чыгат да. Ага эч кандай тартып же түртүп кошумча ыкмалар жасалбайт. Ошондуктан эч кандай кокустугу жок төрөлөт. Төрөлөрү менен илгери биз билебиз, жөргөктөп деп койгон, мойнун ороп байлап коюшкан. Ошол эң туура мамиле болгон да. Азыр андай болбой дагы эркин койгондугу үчүн бул жылып кетип атат да. Эгерде ошондой мамиле туура болсо, анда ал жылбайт, бул түз бойдон калат. Эгерде атланты түз адам өмүрүнүн акырына чейин таяк таянып аксакал болбостон түз бойдон калат. Бул биринчиси, эч кандай бел оорулуга туш келбейт, муундар оорубайт, анан кан басымы жогору көтөрүлүп түшпөйт дагы. Ал адамдар 90 жашында да жылкынын этин жеп, шорпосун иче алат да. Варикоз жашы улгайган адамдарда кездешсе, азыр жаштар бул дарт менен көп кайрылышат. Бул кандай оору жана атлантты түздөө кандай таасирин берет деген сурообузга. Адам баласында эки кан тамыр системасы болот да. Артериалдык жана вена кан тамыр системасы. Артериалдык система деген артерия кан тамыр системасы. Бул жүрөктөн чыккан таза канды органдарга жүрөктөн чыгарып, өпкөгө барып тазалап келип турандан кийин органдарга, ткандарга, тырмактын учуна чейин, чачтын бурчуна чейин жеткизген ошол артерия кан тамырлар болот. Ал артерия кан тамыры. Артерия кан тамыры менен таза кычкылтек менен обогащенный канды жеткизип туруп, анан аял жерден венозный кан деп коет. Венозный углекислый менен газ менен насыщенный, обогащенный канды кайра жүрөк алып келе турган кан тамырды вена кан тамыры деп коет да. Ошо варикоз деген ошо вена кан тамыр системасына кирет. Вена кан тамыры деген бул көк кан тамыр деп коет. Көк кан тамыр. Артерия кан тамыры кызыл болсо, вена кан тамыры бул көк кан тамыр деп коет. Вена деген кан тамырдан жогору көздөп жылганга бул булчуң гана түртүп жылдырат да. Обратный отток деген түшүнүк бар да. Эгер элестетиңиз, жогоруда булчуң чыңалып турат, төмөнкү булчуң түртүп атат. Анан өтө албай, анан ошентип жарылышка аргасыз болот. Бул чыңалып турганын себеби бирөө эле. Биздин тулку боюбуз туура эмес. Биз бүкүрөйүп турабыз же нормадан ашык кайкалайт. Сиз билгиңиз келсе, салмакты буттун бир аз учуна салсаңыз, кайсы булчуңдарыңыз чыңалат экенин билесиз. Анан согончокко салыңыз. Ошентип туура эмес күч келип, бизде кээ бир булчуңдар көп учурда чыңалып турат. Анан ошол өтө албастан жарылат да. Эгерде адамдын тулку бою түз болсо, булчуң керектүү абалда бошойт да. Ошонун жыйынтыгында варикоз, биз оңдогондон кийин варикоз андан ары күч албайт. Бир топтору кайра восстановление болот, айыга баштайт да. Медицинада баш сөөк гипертензиясы деп баш сөөк алдындагы басымдын көтөрүлүшүн айтат. Төрөткө чейин, төрөт учурунда жана кийин пайда болот. Ошол внутричерепное давление деген бул баш сөөктүн ичиндеги басымдын чоңдугу да. Бул мисалга мындай. Биздин мээ суу менен курчалып турат.
Ал суу кокустуктан сактайт да, урундурбай. Андан дагы чоңураак маанилүү нерсеси бул мындай. Мээ дагы өпкөдөй болуп чоңоюп кичинерип иштейт, же болбосо жүрөктөгүдөй. Мисалы элестете эле, жүрөк канды соккондо башка кан келет, мээ үйлөгөн шаардай чоңоет. Баштын ичине батпай калат да, ошондой болбош үчүн баштагы суунун баардыгы омурткага түшүп келет да, ошону спинная мозговая жидкость деп аталат да. Анан адамдарда бир кулагы бийегирээк болуп, ушуна жүлүндүн бараткан чоң тешиги бири-бирине дал келбей калса, анда ушул баш мээнин суусу жолдон кысылат да. Жүрөк тез соккон учурда, жүрөк качан тез согот? Адам жанагынтип ачууланса, биз нервничтетти деп коебуз да. Андан сырткары погода, атмосферанын давлениясы деп коет, басымы тез өзгөрүп кетсе, погода тез өзгөрсө, андан сырткары кыска мөөнөттө катуу чуркап физикалык күч келтирсек, жүрөк тез согот. Кыскасы кан канчалык көп келсе, баш мээ чоңойсо, суу ылдыйга түшкөнгө жетише албай калып, башты кысып ооруган ошол внутричерепное давление деген ошол. Мен оңдогондо ушул Атланттын чоң тешиги дагы жүлүндү кысып турган тешиги дагы бошогондугу үчүн биз эң оңой анан тез аяктыра турган оорулардын бирөө бул баш сөөктүн ичиндеги басымдын чоңдугу, внутричерепное давление. Ал эң оңой айыгат 5 мүнөттөн кийин экинчи кармабай турган болот. Мен 2 жыл мурда өзүмдүн ушу Атлант омурткамды салдырып кеттим болчу ушул клиникадан. Анан мен кайсы проблема менен келгем? Көбүнчө башым ооручу, белгисиз эле билчү эмесмин да эмнеден ооруп атканын. Анан ошо Атлант жөнүндө угуп калып келип салдыргандан кийин азыр 2 жыл болуп калды, ошол проблемалар калды. Көз бул көрүү сезүү органдарынын эң негизгилеринин бири болуп саналат. Ал көз алмасынан жана анын жардамчы аппараттарынан турат. Көз алмасынын арткы уюлунан көрүү нерви чыгып мээ менен байланышкан. Көз алмасы шар сымал, алдыңкы уюлу томпок линзага окшош жана ал көз чанагында жайгашып, ички ядросунан жана аны курчап турган 3 катмардан турат. Көз кайсы учурда ооруйт? Көз оорусунун пайда болуусуна өзүбүз себепкербизби? Көздүн көрүүсү начарлашы сөзсүз түрдө эле жана карыган, жаш өткөн, улгайган адамдардын көрүүсү начарлайт деген түшүнүк бул туура эмес. Эгер түйүлдүктөн баштап эле өмүр бою адам баласы көзүн сактабаса, ар кандай куракта эле ар түрдүү көз ооруларына чалдыгышы мүмкүн. Бул Атлант дегенде бул омурткаң түз болсо, кан тамырың кысылбаса, нервиң кысылбаса, органдардын баары жакшы иштейт, анын катарында көз дагы. Бизде ушундай абалдар болду. Очкисин чечип ыргытып жиберген инсандар бар, моюнун түздөгөндөн кийин. Көзүн мисалы бизге Кудай Таала 2 көз жаратты да, бул өмүрдүн акырына жетиш керек. Ал жетпей ооруй баштады, очки такынып көрүүсү начарлады, себеби ал жолдон кысылуу бар, кан айлануусу начар деген сөз. Биз жасаган жумуш ошону гана ачып коет. Мен көздү дарылабайм, а дене өзү дарылайт. Себеби бир жеринде кесип алсаң айыгат да, ал функция бардык жерде бар да. Эми мен эмнени көрүп атам, ошону айтып берейин да. Мен биринчи ийиңдин кушурулганын көрүп атам да. Бул деген бүкүрөйө баштады деген сөз да. Бул эмне деген? Бизде желкедеги мындай булчуң митип кармап алат дагы, мойнубуздун бели ийилип кетет да. Аны түздөйм деп дене митип бүкүрөйүшкө аргасыз болот. Андай болуп ийинин кушурула баштап, мойнун кыскара баштаса, анда желке булчуңдарына күч келип, уюп, талый баштайт да, массажды каалай баштайт. Бул биринчи проблема болот да бизде. Эми башыңызды сол жакка буруп көрүңүз. Оң тарапка буруп көрүңүз. Жакшы, түз эле караңыз. Мен азыр экинчи мойын омуртка дегенди кармап аламын. Экинчи мойын омуртканы кармап алдым. Эми сиз дагы башыңызды солго буруп көрүңүз. Бул норма. Мен катуу кармап турсам, баш солго бурулат да, бул норма да. Эми оңго буруп көрүңүз. Оңго такыр бурулбайт да. Сезилип атабы? Бир кармап алгандай. Ушул нерсе Атланттын проблемасы. Бул деген эмне деген? Демек бул эжекебиз көмкөрөдөн жатып уктаса ич менен, башты бул жака буруп уктаса ыңгайлуу, бул жака ыңгайсыз деген гана сөз да, көмкөрөдөн жатканда. Мен азыр ошону гана көрдүм. Эгерде биздин жарандар көмкөрөдөн жатып бир жака башы ыңгайлуу, бир жака ыңгайсыз болсо, анда ошол Атлант нормада эмес деп эсептелинет да. Ал проблема 98%дан көп адамда бар да. Анан өйдө туруңуз. Сүрөткө түшкөндө түз туруңуз. Анан мен караймын, кайсыл кулагы бийигирээк. Бул эжекебиздин азыр бул оң кулагы өйдөрөөк жүрөт экен, оң кулагы. Жаак бул жерден чыгып турат экен көбүрөөк. Демек сол кулагы көбүрөөк алдыда деген сөз. Демек бул бир аз буралган, бир аз бийигирээк. Ушул нерсени түздөйм деп омуртка кыйшайып, анан буралат да.
Анан ошол нерсенин жыйынтыгынан акырындап жанагы бир жогоруда сөз кылган кан тамыры кысылса баш ооруу, омурткасында сколиоз болсо белсел оорулар пайда болот, гырыжа пайда болот, ушундай да. Анан сиз байкап көрүңүзчү, кайсыл бутуңузга салмак темтип салып турган ыңгайлуу экен, кыйшайып турган? Оң бут. Оң бутка. Бул бардык адамда бар. Кайсы бутка салмакты салып турган ыңгайлуу болсо, ошол бут кыска деп эсептелинет да. Бул деген буттун сөөгү туура эле өскөн. Ийинге окшоп биздин жамбашыбыз дагы кыйшаят да. Анан ошол себептен бир бут кыскараак болот. Анан адам ошол удобный бутка, ыңгайлуу бутка көп салмак салат да. Анын жыйынтыгында салмактын көптүгүнөн ушул тизе менен жамбаш буундар 50-60 жашта артроз деген ооруга чалдыгат да. Себеби эки бутта салмак эки башка да. Анан биз жана атлант дегенде оңдоп омуртканы түздөп сколиоз оңдолуп, жамбаш түзөлсө, эки бутка салмак бирдей түшкөндүгү үчүн тизе ооруну айыктырып койсок болот да. Оорубай турганга байыктырса болот. Бул ушундай аппараттын жардамында жасалат. Аппарат бул вибра удар деп коет, мындай титирөөнү жардам берет да. Бул секундасына бир канча жолу ондогон мындай сокку жасаган үчүн, удар болгон үчүн колдун күчү же колдун мындай частотасы деп коет, тезиги андай боло албайт да. Анан ошон үчүн аппараттын жардамында гана жасалат. Мен азыр желкедеги затылочный мышца деп коет, ушул кыска булчуңдардын кайсынысы кармап турат бошотуп, кайсынысы өтө эле бош, ага тонус берем, ойготом да. Ошондой процедураны азыр жасайбыз. Акырын эле жасайбыз. Баштандык. Бул процедураны жасаганда 2 жаштан bir 10 жашка чейинки балдар чыдатпай, жасатпайт да, себеби бир аз оорутат. Андан уулуулар жай эле отуруп беришет. Бул процедуранын такыр мындай эч кандай зыяны жок. Болгону бир гана бул минус жагы, бул оорутат да. Ошол ооруга кичине чыдап туруш керек. Жакшы. Мен эми ошол эле процедураны экинчи тарабына жасаймын. Улам моюндун кыймылдарын көрүп, анан улам эки ылдый кылыңыз. Бошотот да. Жакшы. Бир аз оорутат экен. Бош коюп туруңуз. Улам текшерип, ушинтип жасалат. Омуртка жана жылбай калды деген уже бошоп келатат да. Ушинтип бул процедураны жасайбыз. Эми бул процедура жасалгандан кийин биздин дарылануучулар дагы эмне кылат? Мен мисалы бирөөнүн бел ооруучу, грыжа оорусу бар, ошолорго жараша бул мындай кыймыл кылбаңыз, мындай кыймыл кылыңыз деп мен үйрөтөм да. Себеби омурткаралык кемирчектер бул ак болот да. Бул жерде кан тамыр болбойт да. Ошон үчүн бир клеткадан экинчи клеткага минерал, витаминдер жакшы жетиш үчүн биз кыймылдашыбыз керек да. Кыймылдасак зат алмашуу жакшырып, бизде ийилчектик башталат. Мындай гипоз жакшы болот да. Ошонун жыйынтыгында биз жанагы бел оору, грыжаларды тезирээк айыктырып алабыз. Эгер андай көнүгүүнү жасабай койсо эмне болот? Андай кечирээк жакшы болот да. Бирок баары бир жакшы болот. Себеби биз оорунун себебин чок кылып коятабыз да. Эгерде бел, моюн омурткаларында остеохондроз болсо, кемирчек зыян тартат да, оор жүк көтөргөн мезгилде грыжа пайда болот. Атлантты түздөө дарттан айыгууга таасирин берет. Биз айттык атлант деп. Атлант башты өзүнө кармап турат. Ушул атлант же болбосо атлас менин мисалы бул кулагым бийик болот да. Мен көчөдө кыйшайып баспайм да. Кулакта вестибулярный аппарат деген функция бар. Бул буну түздөйт. Себеби информация көздөн келет. Кантип түздөйт? Ийинди ылдыйга түшүрүп,
кулакты түздөп коет да. Дене ушундай жаралган, башты түздөйм деп омуртканы кыйшайтат, жертва жасайт. Анан омурткаң сколиоз болуп бир ийиң төмөн турабы, сумкаң түшүп кете берет асынсаң. Демек бул сколиоз бар деген сөз. Сколиозго туура эмес күч келип олтуруп, акырында ушул жер жабырткап, бизде сөз кылган остеохондроз, тим койсо протрузия, андан өтүп кетсе грыжа деген ооруга чалдыгат да. Сиз айткан грыжа мындай. Ар бир омуртканын ортосуна кемирчек, анын ичинде суюктугу бар. Пульпус ядро деп аталат. Анын сыртында фиброзный кольцо деген стенкасы бар да. Анан бул сколиоз болсо, көп жылдап туура эмес күч келип отуруп, бул ичиндеги сыртында стенкасы жарылып, ичинен суусу чыгат бул грыжада. Анан нервке кысып жетип калса, буту колуна тартып ооруй баштайт, же ички органдарга берет. Бул толук ордуна келип айыгыштын бир гана жолу бар. Биз сколиозду жогото алышыбыз керек. А менин жумушум, мында бул сүрөттө көрсөтүп тургандай, булчуңдар болот, кыска булчуңдар. Мен ушул булчуңду бошотуп, көнүп калган мышечный память деген түшүнүгү бар, ушунусун толук жок кылам да. Анан баш мен кыйшайтып коем. Бул кыйшык жүрө албайт да, омурткадагы сколиозду кошуп оңдойт. Сколиоз оңдолсо грыжа айыгат, айыкса өмүр бою айыгат. Экинчи кайра болбой турган бул. 1 жыл болуп калды. 1 жыл мурда келип салдырып кеткем атлант. Менде сутулость, белди кыйшак, анан дискомфорт бар болчу. Мектепте окуп жүргөндө да отуруп, сабакта отурганда приштер бар болчу, белде, бетте аябай көп. Анан кандай айтсам, даже андай болбогондой да. Баары жакшы. Азыр менде баары сонун. Мурда могу жакта напряжениялар бар болчу, алар азыр жок. Кээде моюнум талып калчу, алда жок. Айыгып кеткенден кийин бул нерселер уже эстен да чыгып калат экен. Кан басымдын көтөрүлүшү жана кан басымдын төмөн түшүп кетиши бул көптөгөн адамды кыжаалатка салат. Демек, бүгүнкү биз сөз кылып жаткан атлантты түздөө жолу менен бул дарттан айыгууга болот дейт адис. Биздин моюндан 4 кан тамыры өтөт да. Экөөсү омуртканын сыртынан, экөөсү омуртканын ичинен. Омуртканын кан тамыры болбосо күрөө тамыр деп коебуз да. Анан биз түз турганда бир кулагыбыз көбүрөөк көрүнөт да. Күзгүдөн карап көрсө болот биздин жарандар. Ал деген сөз омуртканын 7 моюн омуртканын 6-оосунан ушундай кан тамыры өтөт да, моюн кан тамыры, омуртканын кан тамыры. Бир кулак жакшы көрүнүп, ушул кысылып, омурткадагы бул тешиктер бири-бирине дал келбей калса, кан тамыр кысылат. Анан ошондо кан тамырын кысылып калдыр же ичкерип кетти деп медицинада диагноз коюшат. Өйдө бараткан кан тамыр кысылып, кан жакшы өтө албай койсо, кан басымы төмөн деп эсептелинет. 90-60-170. Жогору барып, ылдый келаткан тарабы кысылып калса, анда кан басымы көтөрүлүп кетет. Бул көбүнчө кан коюланганда башталат. Жаш бала кезде пока билинбейт, 40тан кийин 50-нын тегерегинде көтөрүлүп баштайт да. Мен оңдогон ушул кан тамырдын тешигин гана дал келтирип, кыскан жерин ачып койгондугум үчүн кан басымдын жогору көтөрүлүп түшкөндөрү нормага келет. Эгерде биз ошол давление дегенди айыктырсак, кан басымдын нормага келтирсек, анда инсульт деген оорунун алдын алган болуп эсептелебиз. Кудай сактасын, алдын алган болуп эсептелебиз. Негизинен бир 90% ушул инсульттун себеби ушул гана болот да. Ошону оңдоп койсок болот. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда Кыргызстанга алгачкы жолу атлантты түздөө ыкмасын алып келүүгө эмне түрткү болду деген сурообузга 20 жылдын тегереги болду. Ушу чыгыш элинин медицинасы, жоокердик өнөрү боюнча алектенип келатам да, изденип дегендей. Көп мугалимдерим болду, дагы деле окуп үйрөнүп келатам. Анан ошондо менде бир гана суроо болду да. Менден элдер массажга келчү, мен жана Кытайдын ийнесин жасайчумун. Бирок мен бир гана убактылуу жардам бере алчумун да. Ортодон жарым жыл, 1 жыл өтүп, кайра ооруп, анан кайра келе беришчи. Анан менде ой келчү. Канткенде ушул жарандарды, пациенттерди биротоло айыктырса болот деген. Анан ошонун үстүнөн көп жыл улам издеп жүрө бердим да, интернеттен карайм, сураштырам. Анан кийин ушул Атлант деген ушул методду мен угуп калдым, интернеттен окуп калдым. Анан кантип окуп көрсөм, мага аябай жакты, мен издеген нерсе экен да. Эгерде бул методду айыктырсаң, ал биротоло жардам берсе болот экен. Анан менде ушундай кызыгы болду. Эгерде мен ушул методду үйрөнбөсөм, буга чейинки жасаган медицинага тиешелүү жумушумду токтотом дагы, мен дыйканчылык кылам. Мал багам деген чечим чыгардым. Анан ошентип 6 ай аябай издедим. Канткенде ушундай аппарат сатылат, балким өзүм метод ойлоп табам деп ойлодум. Бирок эч жерде жок. Сатылбайт дагы, окутпайт дагы жок. Анан ошентип күндөр өтүп атып, анан бир күнү мени бир тааныштарым чакырып калышты. Барсам, ушундай бир адистер келиптир, Кыргызстанга бир ушундай Атлант адисин специалист даярдамакпыз деп анан кийин мени сунуштап калышты. Анан мен алар менен беседа өткөзүп, сүйлөшүп, анан мени жактырып калышып, анан ошентип окуп калдым. Менин көктөн издегеним жерден табылды да. Мен аларды издеп таппадым, алар мени издеп тапты. Мен ойлойм, менин каалоом ушунчалык чоң болгондугу үчүн мен туш келдим го деп. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.